Текебаевдин камалышына кандай баа бересиз? Мен мына ÖKÖ менен чогуу жүргөнсүз. Текебаевдин сотунда барып күбө катары сүйлөдүм. Мен жөнүнө барып сүйлөгөн жок, мен кагаз менен бардым, документ менен бардым. Ошол убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү кол коюлган күнү менен кайсы күндө кабыл алып аткан документтерди бардым. Ошо 13 майда биз атайын чечим кабыл алып, ошол жерде отуруп, убактылуу өкмөттүн чукул жыйыны болгон, ошол жерде отуруп мына документтер болгон, бул саатта болгон деп айтып бердим да. Анан ошону мынакей далил катары берип атам. Башкасын мен айта албайм, бирок ошол саат, ошол күн мына мен ушул документтерди мен ким болчумун, ошо акча чечилген мына деп алып барып берип тилкеп бердим да. Тилекке каршы буйрутма болгон. Сот аны эске алган жок. Өкүм чыгарып атканда. Бул саясий боек болду деп мен кийин айттым. Ошо Текебаев кармалганда да айткам, аны камаштын кереги жок болчу, ал өзү келип отурат. Аны алып барып камап, шоо кылып, аны кыйнап, коркутуп, сындырам деди. Текебаевдин мүнөзүн мен билем. Ал канчалык сындырам десең, ошончолук курчуй турган жигит. Менден улуураак, мен билем, чоо басып жүрдүк. Ага тескерисинче келип айтып түшүндүрсөм, бирден ушундай бар эле, ушундай жүйөлөр бар, ушуну колдоп койчу десем, ал ошого көнөт. Бирок эч качан ал күчкө көнгөн эмес. Ал тескерисинче күч колдонуп өтөйт, күчүн көргөзөт да. Мен аягына чейин күрөшөм дейм. Бул саясий боек болуп калды да, анткени соттолгон күнөөсү далили жок болуп калды. Далили жок болуп калды. Бирок соттун жогорку сотко чейин чечими чыгып кетти. Мунапис сурабайм деп койду. Кандайдыр бир кыйын акыбалда калып калды да. Бийликте деле, бүгүнкү бийликте деле, элде деле ошо чыксын деп атат. Бирок жөнүнө чыгарып кое албайт, эч ким мыйзамды буза албайт. Эртең эле президент чечип койсо анын атаандаштары чыгат. Эгер сот чечип койсо, сот эмес, прокуратура да бирдеме кылып койсо, анын атаандаштары чыгат. Муну мыйзам жолун издеш керек деп атышат да. Биринчиси Мунаписке, ал болбосо да экинчиси жаңы жагдайлар менен карап чыгыш керек. Жаңы жагдайлар менен сөзсүз түрдө бул карап чыгыш керек да.